Дагы бир жолу ассаламу алейкум урматтуу бүгүнкү ушул ыйык тарыхый Кочкор жергесинин ата энелери, коомчулук өкүлдөрү, мына биз ушул сиздердин чакырууңуздар менен бүгүн келип калдык Бишкектен. Мына азыр акимиңиздер бул жакта Баял Атамырзаевич бир топ кириш сөздү жакшы айтты. Анан мына ушундай болсо, урматтуу ата энелер, мына азыр бул жерде зам аким катышып отурат, Бермет Амангуловна, андан кийин Кайрат Кубанычбековичтардын зам начальник милициянын өкүлү, милициянын өкүлү ички иштер бөлүмүнүн катышып отургандыгы дагы бул райондун жетекчилигинин жоопкерчилиги, кам көргөндүгү болуп эсептелет. Анан урматтуу ата энелер, мына сиздер азыр өзүңүздөрдүн үй тиричилик жумушуңуздарды таштап ушу балдардын тарбиясы деп келгениңиздерге, келген ата энелерге рахмат. Миң өкүнүчтүүсү бардык эле ата энелер келип ушундай маалыматтан кабардар болсо сонун болмок. Эми азыркы мына санарип заманында интернет аркылуу менимче бул маалыматтар жетсе керек айылыңыздарга, районуңуздарга. Азыр мына балдар тарткан бул чакан видеороликти көрүп дагы бардыгыбыз ойлондук. Кудай сактасын ошондой иштен. Бир гана жери баягы акыры дагы эмени мүмкүн болсо балдарга, коомчулукка көрсөтпөй эле койсо жакшы болот да. Ошонун Кудай сактасын. Балдар ошол бир топ эле эмгек кылыптыр. Эми Кочкор жергеси биз тарыхтан билген улуу аталардын жери. Мен азыр мына акимиңиздер, зам аким менен да сурап, өзүм анча билгендеримди дагы тактап толуктадым. Ал жагы Ормонхандан баштап мына Осмоналы Сыдык уулу кыргыздын алгачкы тарыхчылары, Иманалы Арабаев, Ишеналы Арабаев, Баял Исакеев, булар Акылбек Жапаров кийинки учурда эле Кыргызстанга кызмат кылган. Азыркы күндө мына аракетте 5 Кыргыз Республикасынын министри дагы ушу Кочкор жергесинен. Анан Кыргызстанды бир топ өнүгүү жолуга алып чыккан биз билген Турдак Нусубалиевич. Ошондой ыйык жердин адам инсандары отурасыздар. Кудай кааласа аккан арыктан суу агат деп. Эгерде сиздер жакшы тарбияга дагы көңүл бурсаңыздар, али дагы ошол жогоруда аталгандай улуу инсандар Кочкор жергесинен чыгат деп ойлойбуз, күтөбүз, аны сыймыктанабыз. Урматтуу ата энелер, мен бүгүн сиздердин алдыңыздарда айта турган темама эми өтсөм, бул менин Кочкор жергесине 3-4 жолу келишим чакыруу боюнча. 2-3 жыл илгери да бир келгенмин. Аида деген биздин шакирттерибиз менен. Былтыры мына сиздерде Калыгулбай уулу орто мектебинде Махабат, Нурайым эжекейлер демилгеси менен чакырып, Нуржигит Кадырбековду бир күтүп алып коелу. Мына ушул мектептин ошол кездеги директору, жамааты, анан жанагы жогоруда мен атаган эжейлер демилге көтөрүп, былтыры келип ошол мектепте бир топ проблемалуу маселелер болгондо келип, ата энелер менен, окуучулар менен, мугалимдер менен бир топ бир күн 2 күндүк иш болгондо мына бул азыр быйыл дагы сиздердин алдыңыздарга келип отурабыз. Эми урматтуу ата энелер, катышуучулар, сиздерге мен мына азыр бүгүн айта турган сөзүм үй бүлө
балдар тарбиясынын очогу экендиги жөнүндө анча мынча. Анан бүгүнгү мына азыркы видеодон көрдүк. Азыр турмушта кээ бир өкүнүчтүү окуялар көбүнчө ошонун себеби эмнеден болот деген суроолор, ошондой окуяларды Кудай сактасын алдын алуу, бул коопсуздук жагы. Балдарыбыздын, окуучуларыбыздын, мына апалар отурат, неберелерибиздин эсен амандыгы жөнүндө бир тең болсо, бул бүгүнгү сүйлөшө турган сөзүбүз коопсуздук, ошондой терс көрүнүштөрдүн алдын алуу маселесиге ага эмне себеп болот, эмне кылышыбыз керек? Ушуну жөнүндө бир аз айтабыз. Айталы сиздер менен. Экинчи жагы, ошо үй бүлөдө бала тарбиясыга бүгүн өзгөчө көңүл буруп, балдарды коопсуздугу менен биргеликте өстүрүү үчүн эмне кылыш керек үй бүлөдө? Мынау маселеге мен өзүмдүн сөзүмдө сиздерге кыскача токтолуп кетем. Урматтуулар, мына бул жакта эми мен азыр бир аз слайд даярдап келбесе, бул заманбап болбоду, современный болбоду дейт экен. Ошого мен да бир аз даярдап келдим, сиздерге жардам берди. Таласта Салтанат Бейшенова деген шакиртибиз бар. Ошолор жардам беришти. Улам мен сүйлөй бергенде методдору деп баштан ылдый, жогору жактан ылдый эме түшүрө бересиз. Ошондон баштап, жогору жактан баштап мына эме кылабыз. Эми мына ушундай. Анан мен сүйлөй берем, сиз акырын жылдыра бериңиз. Анан эки жакка тең көңүл бөлүп эме кыласыздар. Урматтуу ата-энелер, мына азыр сиздер менен сиздердин урматыңыздарда мен мына бул жакка чыгып сөзүмдү баштадым. Анан бир эки ооз азыр эле мен сөз баштадым. Нуржигит, сиз кегичеңиз бул жерде аким